Рахмат. Мөңгүлөрдү талкалоого уруксат сурап отурасыздар. Эгерде бул табигый кырсык болсо биз түшүнөт элек. Бирок бул эки мөңгүнү мындай талкаланышына, жок болушуна биздин өзүбүздүн саткын, ууру коррупционер чиновниктердин мурда жасаганынын мындай кесепетин биз азыр тартып отурабыз. Менде конкреттүү суроо таблодо мыйзам турат, урматтуу Дасан Арысбекович. Дүйшөн Текшербекович, бул жерде Лысый менен Давыдовго гана тиешелүү да мыйзам, туурабы? Эң туура. Бирок бул таблодо Лысый менен Давыдов 62 статьяда жазылбаптыр го. Жок, бул жерде жаңысын бериш керек да, ошону биз тактап коюшубуз керек. Анан бардык мөңгүлөргө кийин уруксат берилчүдөй бир жагдай түзүлүп калбаш керек да. Жандар Кубанычбекович. Эми Жандар Кубанычбекович, мен жооп берейин. 3-чү окууда ошол 3-чү окуудагы редакциясын карасаңыз ошол жерде жазылып турат. Немеде таблодо илинип турат. менде мындай суроо да. Мурда сентер келгенде, кайсы жылдар экенин билбейм, жер астынан казууга шарттар түзүлүп, сентерра миллиондогон, 100 миллиондогон акчаларын салып, жана шахта жолу менен жер казып баштаган экен. Бетондор менен абдан мыкты кылып, жер астынан казууга даярдык көргөн экен. Кийин ал болбой калыптыр. Токтоп, үстүнөн кайра казылып баштады. Ушуга ким уруксат берген? Кимдин убагында болгон ошол? Подземка боюнча туура айтып атасыз. Алардын башында ошо эле иштегеп эме кылабыз деп баштаган, бирок анан токтотуп койгон. Бул деген иш 2009 жылга чейин болгонго. 2010 жылдан кийин андай эме иш болгон эмес. Иши кылып Бакиев күнөөлүү экен да? Ооба. Рахмат. Мыйзам боюнча азыр иштеп аткан мөңгүлөрдү талкалоого тыюу салынат. Аларга тийбеш керек, туурабы? Бирок сентерра тыйды. Ким жоопкерчиликти алат ушул боюнча? Өкмөт ошону мыйзамды бузгандарды жоопкерчиликке тартуу боюнча кандай аракеттерди көрүп атат? Жандар Кубанычбекович, мен ичине эме кирип кетейин, маалымат. Эми мунун бардыгын албетте биз бүт тараптуу кылып мунун бардыгын изилдедик, маалыматтарды бердик. Азыр Юстиция министрлиги менен анан тиешелүү башка органдардын баягы жоопкерчилик жөнүндө бул каралып атат, көрөбүз кандай болот. Мен просто бир кичине көп окубайм, тарыхка айланып кетелик да. Биринчи, мына ким кандай уруксатты берген? 89-жылы Институт географии Академии наук дал заключение на изъятие части ледника Давыдов-Лысый. 89-жылы. Подпись Дюргеров. 94. Постановление правительства Кыргызской республики одобрено ТЭО, в котором была предусмотрена отработка Лысый-Давыдов. 94. 94 жылы кайрале. Госкомгеология 25 ноябрь. Зампредседателя Ставинский согласовали возможность размещения льда и пустых пород на леднике Давыдова. И ушунтип 94, 95, 95, 95 мисалы Пицкинто, Степанов 2001, 2003 Министерство экологии чрезвычайных ситуаций на замминистра Жанузаков выдало положительное заключение экспертизы на формирование отвалов на леднике Лысый. 2003, 2007, 2010 деп ушунтип кетип атат. Бул биз бардын тактаганбыз, тиешелүү органдарга бергенбиз, мунун бардыгына баа берилет. Албетте. Баа эми берилет деп үмүт кылалы. Мына азыр бул мыйзам Давыдов менен Лысыйга гана деп атабыз. Бизгече көрүп келдик. Жана илгери бир адаби сынчы айткандай, мен бул китепти окуй элекмин, бирок пикирим айтып кой берейин дегендей болбой, бизгече жеринен көрүп келдик. Мына Сарытөр мөңгүсүнө дагы бир топ азыр азайып атыптыр. 10%, 20% ошондой деңгээлде. Эртең бул мыйзамды биз азыр бүгүн кабыл алып берип койгондон кийин бул мындай өнөктүк прецедент түзүлүп калбайбы? Башка мөңгүлөр дагы, башка инвесторлор дагы. Мына эми жанагы Давыдов менен 10 секунд кошпосузбу? Давыдов менен 10 секунд. Давыдов менен Лысый мөңгүсүндөй кылып, бизге дагы уруксат бергиле. Мына эми Сарытөр дагы эрип атат. Мынанча пайызга азайыптыр деп анан парламентте жарга такап, мунун айынан депутаттар дагы жаман көрүнүп, ушундай кырдаал болбойбу деген бир мындай кооптонуп атат да менде. Жанар Кубанович, бул эч кандай прецедент болбойт. Сарытөр боюнча мен сиздерге айтып кетейин, Кумтөрдө да сиздерге айтып бердим эле, азыр жалпы мурунку созувдо болгон депутаттар эсинде бардыр. Башында ушул мыйзам келгенде Сарытөр менен чогуу келген. Сарытөр ушунун ичинде болчу.
ошо 5 созывдагы депутаттар буга каршы чыккан. Ошондон да бир себеби баягы мыйзамдын токтоп калганы, Сары Төргө каршы чыкканынан. Ошондуктан азыркы биздин өкмөтүбүз мурун 2-3 жыл мурун кандай токтоп калса, Сары Төрү жок, алып келип атабыз азыр өзгөртүүсүз. Сары Төргө эч кандай коркунуч бул жактан жок. Анан башка кендерге тиешелүү болуп кетсе, башка кендерде дагы биз азыртан баштап, 2-3 жылдан баштап, 2013-тө, 2014-тө ушул ызычуу биринчи чыкпады беле мөңгүлөр боюнча. Биз бүт бардык компанияга проекттерин айтып атабыз. Мисалы ошол эле жер үй болсун. Ал жерде да бир аз мөңгү бар. Биз айтып атабыз. Комплексный разработка болсун. Бир 30-40% бир жарымына чейин бул ачык болот. Мөңгүгө эч кандай зыян жок. Мөңгүнүн алдына боло турган болсун, подземкага кеткиле деп атабыз. И башка долбоорлорго да талап ушундай болот. Мөңгүлөргө эч кимге биз кол салдырбайбыз. Бирок сиз айтып атасыз, Сары Төр мөңгүсү кетип атат, ээрип атат катуу. Эми бул өзү табигый ушундай бүгүнкү күндөгү естественный шарт ушундай болуп атат. Ага карабастан мисалы ошол эле мөңгүлөр Акширакский массив болуп атпайбы бул? Ошол эле Лысый менен Давыдовду 93 жылдан жок 50 жылдан баштап 93 жылга чейин бизде материалдар бар, изилдөөсү бар. В среднем 19 метрден жылына кетип атыр. Эч ким ал жерде жок болчу. Анда кумтөр жөнүндө сөз да жок болчу. Өзүнүн естественный убиваниясы да катуу болуп атат. Бул жагынан да караштырып атабыз биз. Эми кандай болгон күндө дагы могу Сентерранын жоопкерчилигин сөзсүз караш керек. Анткени алар биздин эки эң чоң мөңгүбүздү тийип, жана тилине тийип. Рахмат. Эми мен бул жерден кечирим сурайм, себеби ар бир сөзгө жооп бериш керек, кыска. Бул тилекке каршы бул жерде экинчи тарабы да бар. Жанар Кубанович, баягы 3-4 стратегиялык келишим түзүлгөн. Ал жерде ошо тилекке каршы бул уруксаттар берилип калган. Ошондуктан өзүбүздүн да бул жерде күнөөбүз бар, анын баардыгын карап атабыз биз. Рахмат.